Бүгүн Борбордо өлкөнүн туруктуулугунун негизги шарты чынчыл жана адилеттүү шайлоо деген аталыштагы жыйын өттү. Жарандык көзөмөл комитети тарабынан уюштурулган диалогко экс-президент Роза Отунбаева, жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер жана укук коргоочулар катышты. Этот общественный диалог мы проводим для того, чтобы политические партии, которые участвовали на выборах, депутаты Жогорку Кеңеша, другие участники, Центральная избирательная комиссия, государственные органы, гражданское общество, мы все вместе могли здесь обсудить прошедшие 4 октября выборы Жогорку Кеңеш и повторные выборы, а также правила, по которым повторные выборы должны проводиться. Уюштуруучулар жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо болуп көрбөгөндөй административдик ресурс колдонулганын, кээ бир саясий партиялар добуштарды сатып алууга барып, коомдун нааразычылыгынан улам жарыштын жыйынтыгы жокко чыгарылганын белгилеп, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Конституцияда көрсөтүлгөн шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Анда партиялардын басып өтүү босогосун 1%га төмөндөтүүнү, шайлоо күрөөсүн 1 миллионго чейин азайтууну, форма 2-ни кайрадан карап чыгып, жарышка талапкер болгон мамлекеттик кызматкерди жумушунан четтетүүнү жана шайлоонун жүрүшүнө көз карандысыз байкоо жүргүзүү үчүн бейөкмөт уюмдарынан сырткары активисттерди да кошуу сунушталган. Эмне үчүн биз ушундай талкууну уюштурдук? Анткени сиздер көрүп атасыз, ар бир ушундай шайлоодон кийин абдан нааразычылыктар көп болгон үчүн биз көрүп атабыз, ушундай социалдык саясий абалга келип калганыбыз. Анан кийин ушул саясий абалдан чыкканга кандай жолдорубуз бар деп бүгүнкү талкууну жүргүзүп атабыз. Кайрадан өтө турчу парламенттик шайлоо таза, акыйкат өтүш үчүн бийликтики делген 3 партияга сын берилиши керек. Бул туурасында жыйындын башталышында экс-президент Роза Отунбаева билдирип, буга чейинки саясий жарыштарда мындай көрүнүш болбогонун белгиледи. Азыр жанагы 3 партия, ушул шайлоодогу 3 партияга сын бериш керек. Моралдык бул болсо фиаско болду, туташ моралдык фиаско. Бирок ошолорго катуу сын болуш керек да. Азыр сын берилбесе, мен ойлойм мына келе турган келеки шайлоо эч бир тазалыкка таандуу болбойт. Мен ойлоп атам, ушу биздин Кыргызстандын моралдык репутациясы канча турат экен? Баасы барбы же жокпу? Мындан сырткары алдыдагы шайлоого даярдыкты жигердүү жүргүзүп, таза өткөрүүгө аракет жасоого үндөдү. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов шайлоонун эрежеси туура калыптанбагандыктан саясий жарыш мыйзам бузуу менен өттү деген пикирде. Шайлоонун жыйынтыгы таанылбагандан кийин мыйзам боюнча 1 айдан кечиктирилбеген убакытта шайлоо жарыяланып, 60 күндөн кечиктирилбей жарыш өтүшү керек. Ал үчүн учурдагы парламент тез арада мыйзамды кабыл алууга киришкенин айтты. Тилекке каршы биз тез бул мыйзамды кабыл алууга кириштик. Бул жерде көп нерселерди өзгөрүш керек. Биз негизги 3 маселеге токтолдук. Сиздер айтып аткандай, порог 3%, 1 миллион сом жана форма 2. Форма 2 убагында Өмүрбек Текебаевичке жакшы ойлор менен кабыл алынган. Алдыда талаш болгон, бирок ички миграция 10 жылдап, 15 жылдап Бишкекте чүйдө жашаган нарындык, оштук же жалал-абадтык же көлдүктөр, алар кантип шайлоого барат, алардын укугу эмне болот деген жакшы ой менен биз ушуну кабыл алганбыз. Тилекке каршы андан аша чабуу пайдалануу кечеги окуялар, 15-жылкы окуялар көрсөттү. Биз азыр дагы талаш бар, анда алардын укугу эмне болот, студенттердин укугу эмне болот деген талаш бар. Бирок ага карабастан биз форма 2-ни жокко чыгарууга биз аргасыз экенибизди турмуш көрсөтүп атат. Ошондой эле элге шайлоо укугун кайтарып берүүнү, босогону 3%га түшүрүү боюнча жогорку кеңештин тийиштүү комитети 1-окууда кабыл алганын кошумчалады. Ал эми эл өкүлү Өмүрбек Текебаев легитимдүү бийлик болуш үчүн эркин шайлоолор болуш керек дейт. Конституцияда узурпация өтө оор кылмыш болгондуктан октябрдагы шайлоодо экс-президент Сооронбай Жээнбеков тийиштүү партиялар аркылуу бийликти мыйзамсыз жолдор менен ээлеп алуу максатында массалык сатып алуу,
админ ресурс, криминалдык ресурс колдонулуп, элдин эркиндиги четте калган. Андыктан учурдагы бийлик эски бийликтин катасын кайталабаш үчүн талкууланып жаткан мыйзамды кабыл алып, жаңы партиялардын парламентке келүүсүнө шарт түзүлүш керек. Ал эми саясий жарышка катышкан бийликтин 3 партиясына мыйзамда кайра шайлоого катышпоого тыюу салынбаганын билдирди. Бийликтин 3 партиясынын кандидаттары партиялар жөнүндө болуп отурат. Мыйзамда тилекке каршы аларга тыюу салуу жок. Алар алдыдагы шайлоолорго катыша алат. Люстрацияны, тазаланууну мына эл өзү чечиш керек. Кайсыл партияга кандай адамдар кирди? Ошого жараша алар добуш бериш керек. Эгерде бийликтин камчысын чапкан, ашыра чапкан адамдар кирген партияга добуш бербей койсо, анда ал партия өтпөйт. Бийлик партиясынын тизмесинде да ар кандай адамдар болгон. Бирөө бийликтин камчысын чапкан болсо, экинчиси айласынан киргендер бар. Бизнесмендер, мамлекеттик кызматтагы адамдар айласыздан киришкен, ошондуктан эл өзү тараза болуш керек. Бул жерден мыйзам менен так бир критерийин аныктап коюш мүмкүн эмес. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков сунушталып жаткан шайлоо мыйзамында айрым жаңылыштыктар бар экенин айтат. Себеби шайлоо босогосун төмөндөтүүдө бир мандаттын баасын эсептеп, анан пайызын чыгарыш керек. Биздин шартта 3% туура келет. Мыйзам чыгаруучулар абсолюттук норманын укугун кабыл алганда форма 2 бланкасын кайсы учурда колдонууга болоорун так кесе көрсөтүшпөгөнүн, талапкер болгондо кызматтан четтетилгендерге парламенттин депутаттары да камтылыш керектигин, бир күн мурун добуш бергендерде медициналык документ болушу абзел экенин мыйзамда жазылыш керек экендигин белгилейт. Формаларды киргизгенде кыска мөөнөт болсо дагы келе жаткан шайлоо относительно жакшы өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан кийин бир сөзүмдү айтып калдым. Кылчактабай, жалтаңдабай, Борбордук шайлоо комиссиясы 12 киши өзүнүн бир граждандык миссиясын аткарып туруп, өзүнүн милдетин аткарса деген сунуш кылдым. Эмне үчүн бүгүн жарыялабайт? Бүгүн уже убакыты келип калды. 20 декабрга шайлоо, жогорку шайлоосу болсун деп. Эмне үчүн бүгүнкүгө чейин дайындалган жок? Менин оюмча бул өтө чоң ката Борбордук шайлоо комиссиянын катасы. Саясий жарыштын жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин БШК 1 айдын ичинде парламенттик шайлоонун кайра шайлоосун дайындаш керек. Ага ылайык шайлоонун мөөнөтү конституциялык мыйзамдын талабы менен 3-төн 1-ге кыскартылат. Бул экинчи ирет өтүп жаткан шайлоо 60 күндүн ичинде өтүш керек дегенди билдирет. Жогорку кеңеш эсиңиздерде болсо өткөн жумада комитетте карады. Бизге жеткен маалымат боюнча биз жогорку кеңеш менен дагы тыгыз байланышта иштеп атабыз. Эртеңки күнү парламентте каралып, билесиздер, ушундай мезгилдерде 3 окууда бир кабыл алып койгонго мыйзам тарабынан жол берилет. Ошого байланыштуу биз ишенебиз, биз үмүт кылабыз, ошо эртең 3 окууда кабыл алып, анан шайлоонун биз жарыялаганга мүмкүнчүлүк болот. 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин коомчулукта Боршайкомдун курамын кызматтан кетиши керектигин айтып чыгышты. Бирок айрым серепчилер БШК көз карандысыз орган болгондуктан жогорку соттун чечиминен кийин гана кызматынан кете алат дешет. Мындай сырттан абдан мындай татаал мындай давление болсо, бул органга кийин ушинтип эле бут сүртүп кете турган орган болуп калат да. Ошондуктан сөзсүз өздөрү чечиш керек. Өзүнүн моралдык принциптери, укуктук принциптер менен карата. Сиз кандай ойлойсуз ушул? Мен ойлойм, жок, мен ойлойм, азыр бул Борбор шайлоо комиссияны жокко чыгарса болбойт. Өздөрү каалоосу менен кете тургандары өздөрү көтөрүш керек. Октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийинки саясий өнөктү кайсы күнү өтөөрү азырынча так күнү белгисиз. БШКнын санагы менен 20 декабрда өтөөрү болжолдонууда. Ал эми шайлоонун мөөнөтү парламентарийлер шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдү 3 окууда тең кабыл алып, өкмөт уюштуруп, каражат бөлүп берүү маселелери чечилгенден кийин гана белгилүү болот. Акыл Аймаратова, Тилеке Шоңкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.